EduLab, Check It KG. Англис тили курстары. What is up, everyone? Welcome to another video. Саламатсыздарбы, дагы бир видео кош келиңиздер. So, I do a lot of text reading in our classes, and a lot of our students might know. Көп окуучуларыбыз билиши мүмкүн. Сабактарда мен тексттерди көп окуйм. Тексттерди ар кандай тексттерди окуп берем. WhatsApp аркылуу сабактарыбызда. And now I just wanted to do it here on YouTube as well. Ошол YouTube'да дагы аны ошол текст окууну кылайын дейм. Бирок өзүмө жаккан, мисалы үчүн мен сиздер дагы күндүзү отуруп бир нерселерди окугуңар келет да, же кандайдыр бир тема жөнүндө билгиңер келет, Ошого мен дагы көп окуйм, мисалы үчүн бир нерселерди, мага кызыктуу нерселерди. By the way, the 95% of all the things I know, I learned from doing exactly that. Мен билген 95 нерсенин баарын ушул бир нерсе мага кызыктуу бир нерселерди окуп жүрүп үйрөнгөнмүн да. So, without further ado, let me just explain what this is. Кыскасы, бул эмне экенин түшүндүрөйүн. Мен кандайдыр бир тексттерди, бир кызыктуу, өзүмө кызыктуу нерселерди убактымды текке кетирбей, мисалы үчүн өзүмө дагы, анан сиздерге дагы окуп бергенге ушундай чечим кылдым. Окуп которуп, бул жерде кызыктуу маалымат болот, бул жерде англис тилин үйрөнүү болот. Ошо эки нерсени алып кетебиз да. Alright, so I was watching the Tesla roofs. I was watching a video about Tesla roofs. Мен ушул Tesla деген бир компаниянын күн нурудан алган панелдери, то есть күн нурудан неме чыгарган, энергия жараткан панелдери жөнүндө бир видеону көрүп жаттым эле да. Анан ал видеодо мисалы үчүн негизи Tesla деген компанияны билебиз, баягы токко жүргөн машинелерди жасаган компания да. Анан алар ошондой эле немелерге, үйлөргө ушундай неме жасайт да. Чатырын жасайт. Үйлөрдүн чатырыны ошол немеден күн нурудан электроэнергия алган панелдерден жасап башташты да. Анан ошону көрүп отуруп, башка видеода чыгып калдым, неме жөнүндөчү, Тесланын shareholders деген сөз бар. Shareholders деген баягы Тесланын ээлери да. Анан Тесланын ээлери деп башка бир компаниялар турган экен да. Анан ошол компаниянын бирөөсү Investment Management Firm деген компания да. Эми аты андай эмес. Ал инвестицияларды башкаруу фирмасы экен да. Ошентип түшүндүм. Анан мага кызыктуу болду да, инвестицияларды башкаруу компаниялар, ошондой фирмалар эмне жумуш кылат деп анан мынтип бияка жазып, издеп ушул бир макалага туш келдим да. Ошол макаланы окуйбуз. I'm really sorry for such a long intro, but I feel like I had to say this. Мен ушунчалык чоң кириш сөз үчүн кечирим сурайм, бирок ушуну айтып коеюн дедим да, эмнеге бул макалага токтолдук, эмнеге ушул темага. Okay, so let's begin. What does an investment management firm do? What does an investment management firm do? Инвестицияларды башкаруу фирмасы эмне кылат? Эмне кылат? I'm going to read it over here. Finding the best investments in the market is a full-time job. It's no surprise people pay investment management firms to do it for them. Here's a quick look at how those firms operate and the careers available. Негизи рынокто, базарда эң жакшы инвестицияларды табуу бул өзүнчө бир жумуш. Finding, табуу, the best, эң жакшы investments, инвестицияларды on the market, рынокто, базарда, is a full-time job. Бул толук иш, чоң бир жумуш. Чоң бир жумуш дегенде мындай кадимки бир жумуш. Full time деген мындай
полный рабочий день деп коебуз. Толук күндүк. It's no surprise people pay investment management firms to do it for them. Ошондуктан таң калыштуу эмес. Инвестицияларды башкаруу компаниялары адамдар үчүн акчага кылып берет. Ошонучу таң калыштуу эмес. Демек, адамдар төлөйт экен. Мисалы үчүн ушундай инвестиция компанияларга акчасын берет экен. Бизге ошентип таап инвестицияларыбызды бир жактар акчаларыбызды бир жактарга инвестиция кыл депчи. Анан ошону аткарышат экен. So, here's a quick look at how those firms operate. Могул жерде биз азыр сиздерге ошол фирмалар кантип иштешин айтып беребиз деп атат. Here's a quick look. Here, бул жерде a quick but look кароо at эмнеге кароо? How those firms кантип ал фирмалар operate. Иштейт, иш алып барат. And the careers available. Жана бар карьералар. Available деген ошол жерде бар. Доступный, жеткиликтүү десек да болот да. All right. Keeping capital in safe hands. Capital деген акча. Safe, коопсуз. Hands, кол. Keeping кармоо. Акчаны коопсуз колдордо кармоо. What is investment management? Инвестицияларды башкаруу бул эмне? Put simply, investment management firms invest their clients' money. Жөнөкөй айтканда, put деген коюу, simply жөнөкөй. Жөнөкөй койгондо, демек жөнөкөй ушул ойду жөнөкөй айтканда, investment management, инвестициялар башкаруу фирмалары өздөрүнүн клиенттеринин акчасыны инвестициялайт. Firms invest. Invest деген инвестициялоо. Their алардын clients клиенттеринин money акча. They choose the right selection of investments. Алар жакшы инвестицияларды тандоосун тандашат. They choose. Алар тандайт. The right, туура selection, топтому же тандоосу of investments, инвестициялардын, from fast-growing, risky stocks to safe, but slow-growing bonds. Мисалы үчүн ар кандай ушундай инвестициялар тандайт экен, from fast-growing, аябай бат өсүп бараткан, risky stocks to safe, мындай ушундай өтө бат өсүп жаткан, риск бар, stock деген мындайча айтканда ошол компаниянын бир бөлүгү да. Risky stocks to safe, коопсуз бирок акырын өсүп аткан, жана ушундай бонд деген бул эки уюмдун ортосундагы мындай келишим десек болот. Мисалы үчүн келишим эмес, ошол бир уюмдан бир уюмга берген акча да, инвестиция. The aim is to achieve the return the client needs at a level of risk they're comfortable with. Мунун максаты, the aim, максаты клиентке мындай коопсуз же ыңгайлуу бир рисктин деңгээли бар акчанын кайтып келиши. Кыскасы, ошол акчаны алып, мисалы үчүн инвестиция компаниялары мисалы үчүн алат экен, сиздин акчаңызды алып туруп, мен бир жака ушул жерге салам. Сиз кандай дейсиз? Сизге эгер жакса, ушул жерге салсам, бул жерде ушунча риск бар. Бирок ушунча кайтат. Сиз макул болсоңуз ушул жака салам деп айтат экен. Ошондой жумуш аткарат экен. Okay. Investment management firms take on all the effort of creating an investment portfolio for their clients and open up new investment opportunities that wouldn't otherwise be available. Инвестицияларды башкаруу компаниялары, фирмалары колунан келген бардык аракетти кылат. Инвестиция портфолиону жаратыш үчүн, өзүнүн клиенттерине ачыш үчүн.
жана өзүнүн клиенттерине жаңы инвестиция мүмкүнчүлүктөрүнү ачып берүү үчүн өзүнүн аракетин жумшайт экен да. Investment management firms work for all different types of client. Some focus on wealthy individual investors, others work with companies, charities, trusts, or major corporations. Инвестицияларды башкаруу фирмалары ар кандай work for all different types, ар кандай клиенттердин түрлөрүнө иштейт экен. Кебирлери some focus, кебирлери focus деген көңүлүн бурат on wealthy individual investors, кебирлери бай жеке инвесторлорго көңүл бурушат. Others work with companies, калгандар, башкалар, компаниялар, charities, кайрымдуулук немелер, trusts or major corporations, чоң корпорация же ушундай трасттар менен иштейт экен. Trust деген негизи ишенүү. Демек бул эки уюмдун ортосундагы бир ишенүү экен да, бири-бирине ишенүү. Анан ошонун негизинде жаралган бир фонддор да. Же бир кандайдыр бир сумма. Кыскасы кызыктуу болот деп ойлойм. The three key tasks of investment management. Инвестицияларды башкаруунун эң 3 негизги жумушу. Максаты десек да болот. Функциясы десек да болот. Assess clients' financial goals and attitude to risk. Биринчи бул assess деген баа берүү. Клиенттин финансылык максаттарыны жана рискке болгон мамилесине баа берүү. Демек ченеп чыгуу да, ошого мамилесин ченеп чыгуу. Рискке кандай карайт, жана негизи эмнени каалайт, кандай финансылык максаты эмнеде, ошого карашат экен да, ошону ченеп чыгыш керек экен биринчиси. Investment management firms need key information such as how much the client has to invest, how much return they want, when they'll need to access their money, and how much they're willing to risk losing. Аз мен айткандай эле кайталайт окшойм. Мындай компаниялар investment management firms деген биз билдик, инвестицияларды башкаруу фирмалар экен. Ошого ушул немени которбой эле коюн муну. Бул компанияларга key деген ачкыч. Демек, бул учурда негизги эң маанилүү десек болот, эң ключевой деп коебуз, эми негизги деп кое берели. Ушул компанияларга негизги маалымат керек. Кандай маалымат? Such as мынага окшогон how much the client has to invest. Клиент канча акча салыш керек. How much return they want. Канча. How much деген канча. Return деген кайра келүү. Демек, кайра пайда, я? Канча пайда каалайталар. When they'll need to access their money. Алар өзүнүн акчасына качан жетиш керек, качан кармалай алат, качан керек аларга акча. And how much they're willing to risk losing. Жана канчалык алар жоготууга даяр. Жоготуу рискине даяр. How much they're willing деген даяр, мисал бир нерсеге ниеттенүү. Risk деген рискке баруу. Losing жоготуу. Okay? 2. Monitor potential investments. Экинчиси бул ушундай компаниялардын экинчи функциясы, экинчи жумушу бул мындай потенциалдуу инвестицияларды мониторинг кылышат экен. Мисалы үчүн бул эмне деген сөз? Мына компания өсүп келатат, ушуга акча салыш керек окшойт деп ушундай нерселерди мониторинг кылып турат экен. Investments range from cash deposits and government bonds to shares in new companies with unpredictable futures.
инвестициялар ар кандай болот? Range деген ушундай радиус дегендей да, бул жактан бул жакка чейин. Демек, ар кандай болот десек болот да. Investments, range, то есть инвестициялардын түрлөрү кандай болот? From cash deposits, акчалай депозиттерден баштап, in government bonds, ушундай акчалай депозиттер жана өкмөттүк баягындай бонд деген бул макулдаштуулуктар. Government bonds, to shares in new companies with unpredictable futures. Жаңы компанияларда бөлүктөр. Share деген ошол бир компаниянын бөлүгү да. Мисалы үчүн бир компания болсо, анын баасы мисалы үчүн 100 бөлүк. Ошол 100 бөлүктөн канчасын дагы алып калуу, ошол компанияга акчаны берип, мага там 20 бөлүк бергиле деп алуу максат экен да. Unpredictable деген мисалы үчүн мындай божомолдоого мүмкүнчүлүгү жок. Кандай айтып койдум? Unpredictable futures. Future деген келечек. Келечеги бүдөмүк. Келечеги анык эмес компанияларга салуу да. An investment management company needs to be aware of the possibilities and calculate the investment risks and returns of each. Бул компаниянын, ошондой компания билип туруш керек. Мүмкүнчүлүктөрдү жана мүмкүнчүлүктөрдү билип туруш керек. Жана рисктерди эсептеп чыгыш керек. Рисктерди жана ар кайсы түрдөгү инвестициялардын рисктерини жана немелерини эсептеп чыгыш керек. Пайдасыны. That's the job of an investment analyst. Бул инвестиция аналитиктин жумушу экен да. That's the job of an investment analyst. Ушундай инвестиционный аналист деген же аналитик, инвестициялык аналитик деген жумуш бар экен да. Ошонун жумушу ушул иштерди аткаруу экен да. Кызыктуу жумуш окшойт. Мага жагып баштап атат. Create investment strategies. Инвестиция стратегияларын жаратуу. Each client needs a portfolio of investments that match their goals. A diverse portfolio with investments spread across many different assets reduces risk. It's a case of not putting all your eggs in one basket. Each client needs a portfolio of investments that match their goals. Ар бир клиентке ушундай портфолио керек экен да. Портфолио деген ал клиенттин бир мындай ошол жеке клиенттин өзүнө ылайык, өзүнө жараша бир кандайдыр бир портфолио деген ушул неме да. Ар бир адамга өзүнчө бир подход да. Ар бир адамга өзүнчө индивидуалдык бир эрежелер. So, portfolio of investments that match their goals. Алардын максаттарына дал келген инвестициялардын портфолиосу. I'm sorry, I just hit the mic. Азыр микрофонго тийип кеттим. Кечиресиздер. A diverse portfolio with investments spread across many different assets reduces risk. A diverse, ар түрдүү портфолио демек, азыр мен биринчи которайын, ар түрдүү портфолио, ар кандай asset деген, ар кандай бул жерде инвестиция деп коелу. Ар кандай инвестицияларга чачылган портфолио болсо, бул рискти азайтат. Башка жөнөкөй тил менен айтканда, жумурткалардын баарыны бир немеге, бир себетке салбоо деген түшүнүк деп которуп айтат да. It's a case of not putting all your eggs in one basket. Жумурткалардын баарыны бир немеге салба деген ой экен да. Мисалы үчүн 10 жумурткаңыз болсо, эгер алар ачып чыксын десеңиз, 10 жерге коюшуңуз керек экен да. Бир жерге койсоңуз баары сынып калышы мүмкүн да.
10 жерге қойышыңыз керек екен. Демек, арқайсы компания, арқандай компанияларға ақшаларды салыш керек екен деген ойды айтып жатады да. That's the basic. By the way, shout out to all the people who made it so far. Айтмақшы, ушунча уақыттан бері оқып келатқан же көріп келатқандарға салам. That's the basic outline of an investment firm's business. Инвестициялық компанияның бизнесі, жұмышы жөніндегі негізгі жөнөкөй сүрөттөмөсү ушул. There are a huge number of ways to go about it. Албетте, ар нерсе, аябай көп нерсени кылса болот. There are a huge number of ways. There are a huge деген чоң, аябай чоң, number, сан, of ways, жолдордун, методдордун, to go about it. Буну аткарыштын. Firms might manage investment funds for multiple investors. They might invest in private equity, and there are other tasks for the firm, such as business development and marketing, IT, pricing, and accounting. Фирмалар ар кандай нерсе кылат деп айттык. Фирмалар инвестициялык фонддорду неме кылышы мүмкүн. 5-6 инвестор, бирден ашык, 2ден ашуун инвесторларга башкарышы мүмкүн. They might invest in private equity. Алар private equity деген жеке компанияларга инвестиция кылуу экен. Okay. So, and there are other tasks for the firm. Жана фирмаларга, компанияларга, ушундай инвестиция компанияларына башка жумуштар дагы бар. Such as business development and marketing. Бизнести өнүктүрүү жана маркетинг. IT. Анын ушундай IT тарабы. Pricing and accounting. Баалары жана бухгалтерия. How do investment management firms make money? Инвестицияларды башкаруу компаниялары кантип акча табышат? The more profit they make for their clients, the more money investment management firms make. Клиенттерине канчалык көп киреше алып келсе, ошончолук көп акча табышат. The more канчалык көп. Ушул the more ушундай англис тилде неме бар? Ушундай бир эреже бар, формула. The more канчалык көп бир нерсе, the more ошончолук көп бир нерсе. Ушундай да. The more profit they make for their clients, өздөрүнүн клиенттерине канчалык көп profit киреше кылса, the more money investment management firms make. Ошончолук көп ал компаниялар өздөрү табат. Эми жөнөкөй эле да, бул оңой эле да, канчалык пайда кылсаң, ошончолук өзүң клиентиңе канчалык пайда кылсаң, ошончолук көп өзүң пайда кыласың. They charge their clients a management fee and take a percentage of the profits from the investments. Алар өздөрүнүн клиенттерине башкаруу комиссиясын алышат. Башкаруу комиссия неме кылат, төлөнөт аларга. Жана кирешелерден же пайдадан кандайдыр бир эмнени алышат, процент алышат. Charge деген бирөөдөн алуу да. Кыргыз тилинде мисал үчүн мындай айтайын, I got my car washed. Мен машинемди жуудурдум. They charged me 200 soms. Алар менден 200 сом алышты дегендей да. Бирок they took деген бул алышты. They charged me. Алар мага ушунчалык счет койду дегендей да. Ушундай этиш, мына этиш. Okay, roles in investment management industry. Ушул индустрияда, ушул чөйрөдө, инвестицияларды башкаруу чөйрөсүндөгү ролдор же ушундай
мындай багыттар десек болот. Roles at an investment management firm include, жок, багыттар эмес экен, ролдор же орундар же позициялар. Analysts, investment managers, risk managers, traders, sales. Аналитиктер, башкаруучулар, инвестицияларды башкаруучулары, риск башкаруучулары, traders деген сатуучулар же алмаштыруучулар, sales жана сатуу бөлүмү. Okay, types of investment management firms. Ушундай компаниялардын типтери, түрлөрү. Large investment management firms such as BlackRock manage assets running to trillions of dollars. Чоң компаниялар, BlackRock дегенге окшогон чоң компаниялар. Алар триллиондогон долларларды башкарат экен. Ушундай компания BlackRock дегендер. Boutique firms are smaller and sell themselves on their quality, people, and personal touch. Boutique фирмалар, булар кичине деген фирмалар деген болсо керек. Boutique. Let's see. Let me check it out. Биринчиден көлөмү кичине, экинчиден өзүнчө бир кандайдыр бир өзүнүн стили бар дегенди билдирет экен. Boutique деген. Ушундай кичинерээк фирмалар, алар өздөрүнү кандай сатышат? Өздөрүнүн сапаттуу адамдарын жана өздөрүнүн индивидуалдык бир мамилесин сатат экен. Specialists offer investment expertise in a particular area, such as private equity or investing in art. They may be employed by other investment management firms. Специалисттер, жеке специалисттер offer, не кылат? Offer деген сунуштайт. Инвестиция өзүнүн экспертизасын, өзүнүн шыктуулугун, өзүнүн шыгыны ушундай сунуштайт экен, кандайдыр бир чөйрөдө. Such as private equity, мисал үчүн, да, such as деген мисал үчүн эмес, бирок мен айттым, мисал үчүн private equity жеке компанияларга же искусствого инвестиция кылуу. They may be employed by other investment management firms. Алар башка компанияларда иштеши мүмкүн. Investment banks such as Goldman Sachs tend to have large, well-developed asset management divisions. Инвестициялык банктар Goldman Sachs'ка окшогон, such as деген окшогон. Ушундай банктар көбүнесе tend деген тенденция да, tend ушундай этиш бул. Көбүнесе чоң бөлүмдөрү болот экен да, отделдеричи. Ушундай немени asset management, капиталды башкаруу бөлүмдөрү болот экен. Okay, let's see what we have here. Why might be for you getting into investment management, and finally if you're looking for a career you strike out. Okay, бул негизи ушундай карьераны издеген, ушундай инвестициялар боюнча индустрияга кызыккан адамдар үчүн экен да. Эми мен силерди бул нерсени биринчиден өзүмө кызыктуу болгон үчүн окудум. Анан окуп кошо аны менен кошо сиздерге да айтып бердим. Аны менен кошо англисчеден которуп окудук. Бул көп нерсеге жетиштик деп ойлойм. Суроолуңуздар болсо таштап кетсеңиздер болот. Албетте пикирлериңиздерди. I'll see you next time. Görüşкөнчө.